Бүгүн чындыкты сүйлөшөбүз. Ата энебизден бизге эмне калды? Чындыгына келип, түпкүрүнөн казып көргөндө ата энеден бизге капачылык калды. Мени карабады. Мени окуткан жок. Мени өз сүйгөнүмө берген жок. Мени өзүмдүн идеям болгон мезгилде мени колдогон жок. Анын ордуна экөө ар дайым урушту. Бут элестетилет кичинекей кезге түшүп, экөөнүн урушуп, талашып, тартышып, экөө меники туура деп өздөрү менен өздөрү алек, а сиз просто карап отурасыз. Сиз өз жашооңузду алып кеттиңиз. Вот деп ойлойсуз да, бирок өз жашооңузду алып кете албай жатасыз. Неге? Сиз дагы кулду апаңыз менен атаңыздай урушуп, талашып, спордо ар дайым жетишпестик балдарыңызга достаточно сүйүү бере албай атасыз. Себеби ата энеңиз сизге сүйүүнүн ордуна көзүңүздү, элесиңизди ала өздөрү билген жок. Бирок сизге уруш талаш менен, бири-бирин сыноо менен, бири-бирин кызгануу менен, өздөрүнүн чындыгына жете албай, бири-бирин туура дей албай, сизге ошону белек кылып берди. Бирок алар билген жок. Сиз да азыр балдарыңызга ошол эле көрүнүштү берип жатасыз. Сага ишенем, сен достойнасың деп айтканыңыз менен, ал бала карап туруп ишенбейт. Баланы билбейт деп ойлойбуз, баланы сезбейт деп ойлойбуз, тарбиялап жатам деп ойлойбуз. Бирок чындыгы ата энебизден алган тарбияны, көрүнүштү, алардын жашоосун биз билинбей эле кайра өзүбүздүн балдарга беребиз. Себеби биз да ошол жашоодо жашап жатабыз. Мен 4 жылдан бери адамдардын ички дүйнөсү менен иштеп келем. Ички дүйнөлөрү менен кадимкидей алышып келем. Өзүм 39 жыл өзүмдүн жашоом менен алышканмын. Өзүмдүн ички дүйнөм менен алышканмын. Борьбада, постоянно спордо. Көрсөм мен жашоо менен алышпай эле, акча менен алышпай эле, жолдошум менен алышпай эле, алар менен урушпай эле көрсө, мен ички дүйнөмдөгү ата энемдин программасы, аларга болгон капачылыгымды чыгарып жатыптырмын. Сиздин ата энеңиз дагы ата энесине болгон капачылыгын бири-биринен чыгарышат экен. Биз ал нерсени түшүнүш үчүн ички дүйнөгө киришибиз, таанышыбыз керек. Ички дүйнө бул өтө маанилүү. Наркы дүйнө бар, жашап жаткан дүйнө бар. Бирок ички дүйнө деген дагы ар дайым термин бар. Бирок ал өтө чоң академия экенин, ал өзүңүз экенин бүгүнгө чейин түшүнбөй келсеңиз керек. Мен да түшүнгөн эмесмин. Эгерде мен ушул видеомду көрүп жаткан болсоңуз, демек сиз бүгүндөн баштап ойлоносуз. Чындыгында менин ички дүйнөм бар. Ал жака ким кирди, аны менен кимдин иши болду? Ал жакта нени кааладың? Кандай мечтаң бар экен? Кандай жашоону каалайсың? Кандай сырың бар? Кандай муң бар деп ким сурады? Мен өзүм сурадымбы деп суроо бериңиз. Урматтуу көрүүчүм, мага катталыңыз. Менин атым Молдошева Тинатин, квантовый сертифицированный психолог, ички дүйнөнүн мастери. Азыркы мезгилде ички дүйнө менен иштөө өтө маанилүү.